Айланайын. Мындайда, мына быйыл экинчи эл келип отурам, мына Жанышбек экөөбүздүн Жанышбек акебиз да. Бизде менен бир 5 жаш улуу. Анан бул кыргыздар айтат го. Баягы тең менен тезек кабы менен деп коет. Жанышбек акемди биз кичүү болсак дагы бизди үкө катары ээрчитип жанына алып жүрөт. Мына Жакем окшогон аксакалдар көп таластачы. Бирок Жакемдей дөөлөтү чоң аксакал аз. Мына Жакемдин дөөлөтүн жерден билсек болот. Кыргыз Республикасы боюнча тай чабыштын байгесин сайып берип, ушигиштин атынан байга уюшулуп атат. Бул өзү бардык эле жерде боло турган нерсе эмес да. Эми Жакемдин бул эмгеги, адамгерчилиги, алдын ала бул турмушту алдын ала билгендиги болуп эсептелинет. Жакем өзү Советтер Союзунун убагында партиялык өкмөттүк кызматтарды көп иштеген. Адан ошол мезгилде эле ат кармап, ат чаап, мына элдин көңүлүн алып жүрген убак болгон да. Эми мына бүгүн ушундай ат чабыш болуп атат. Эми ат чабыш деген эми кыргыздын канына сиңген нерсе. Бул кыргыз кантип кыргыз боло алат? Кыргызды атка минген кишини кыргыздабайш керек. Атка минип ат аралап жүрген кишини кыргыздабайш. Азыркы кыргыздардын көбү ат жөнүндө айтсаң табышмак болуп калат да аларгачы. Мына ошон үчүн биз качан гана кыргыз болгонго алабыз. Качан мамлекеттүүлүк өтө күчөйт. Качан өзүбүз бутубузга турабыз. Ошондо мына баарыбыз ат жандуу болуп, бири-бирибизди сый урмат жерде. Мынакей жап-жаш жигит туруп атат, мынакей жаныбызда Ислам Айланайын. Мен муну ушунчалык жакшы көрөм. Өзүм баламдай эле көрөм. Балам менен тең эле жигит. Эми мындай адамдардын баарына эле республика чоң кыла бербейт да. Мындай толтурар кишилер бар. Мен деген мыктылар бар. Мен болоюн деген. Бирок эл өзү тандап коюп алды. Бүт республикада эмелер, саяпкерлер өздөрү тандап, мына ушуну таласты алдына чыгарбай Талас областы кумш уюштуруп кой деп туруп апарып коюп алды. Азыр деле сонун болуп атат. Мына өткөндө көлдө өткүздү, Кызыл Атада өткүздү, башын өстүрүп атат. Бир жөнөкөйлүк ишеди да, жөнөкөй жигит. Бир тартынып да эметпейт. Өткөндө Кызыл Атада өтүп атат. Өзү президент ортого турбай, кыздардын баарын ортого туруп, шекесине туруп алып. Мен кемпирим жанында айттым, көрдүм кандай жигиттер. Мына биздин баланын адамгерчилигин карачы дедим. Ушундай жөнөкөй болуп жүрүп атат. Эми Айланайындар өмүрлүү болду. Анан Жаке ден соолук чың боло берсин. Мына өзүң айтып жүрөсүң, 80ге жакында чыгам, эмди 80 жылдыгыңды белгилейбиз. Ага чейин Жакемдин мына дыр берди тамашалары. Анан 80 жылдыгында чоңураак жыгабыз бул кишиничи. Ислам эсиңде болсун Айланайын. Ана саяпкерлерди сол келбей бирдемебизди көтөрө келип 80 жыл ана четте турбай, абдан чоңураак жыгабыз. Ал муну жана айтсам айтат, кекен Айланайын, бул мен дыр бердим деп койду. Тим эле кемеге байге сыяктуу болуп атат да. Анан өмүрүң узун болсун Жаке. Байбичең менен аман болгон, байбичең жеңем отурат. Ислам Баян досум отурат бу жерде. Атактуу чоң саяпкерлердин бири Кыргызстандагы. Эми аман болойлу. Кудаң өтө кадырлуу адам. Кыргызда бир сөз бар го. Базарга барсаң бир киши, базарга барсаң 1000 киши, учураса бир киши деп коет. Мына Кийиливкага келгенде, аман байып келгенде канча кишини көрсөм душун, бул кишини көргөндөй боло албайм мен. Ушуну көрсөм ыраазы болуп калам. Манас районуна барганда мына Баянды көргөндө ыраазы болом. Ага башкасына ыраазы боло албайсың да. Муну ушундай да. Ошон үчүн аман болойлу, бактылуу болгайлы Айланайын. Тартып биздин кичинекей эмгегибизди даңа салап элге чыгарып жиберели. Мына Жакемге окшогон адамдар көп болсун. Бул кишилер канчалык көп жасаса, ошончолук жакшы адамдар артынан ээрчи берет. Амин, жакшылык болсун, Айланайын.